Саламатсыңарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кумтөр маселесине байланыштуу депутат Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, экс-депутат Искак Масалиев, Талант Узакбаев жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов камакка алынып, бир катар саясатчылар күбө катары көрсөтмө беришти. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө кумтөр маселеси кандай чечилет, ага байланыштуу айрым саясатчылардын камалышы саясий эркпи же куугунтукпу деген теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто профессор серепчи Алмазбек Акматалиев менен Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы суроомду эле экөөңүздөргө тең узаткым келип атат. Ушул жогоруда айтып өткөн бир катар атка минерлер камалды. Бул камоолордун артында эмне турат? Алмазбек агай, сизден баштайбыз го. Эми эмне турарын, ким күнөөлүү, себеби эмне экенин тергөө аныкташ керек. Азыр күнөөлүү эмес баны эч ким менин оюмча айта албайт. Анан эми кумтөр менен байланыштуу маселе болсо, эми ошондой нукта маалымат берип атышпайбы? Кумтөрдүн тегеретесин деп. Эми кумтөр бул башынан эле баягы бир коррупциялык кандайдыр бир чоң схемалар менен мындай жолдоп калды тилекке каршы. Эл аралык мафия деген дагы терминди айтып атышат. Эми тергөө көрсөтөр. Анан эми мен дагы жолу айталагым келип атат. Негизи эле эгер биз укуктук мамлекетте жашайбыз, укуктук мамлекетти курабыз деген максатыбыз болсо, анда баардык маселелерди ошол соттун алкагында тергөөнүн далили менен, ачык соттун калыс соттун чечими менен гана биз кимдир бирөөнү күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп чечкенди үйрөнүшүбүз керек да. Ошон үчүн сотко барды, эми тергөөсү жүрүп атат, анан тергөөнүн жыйынтыгын дагы көрө жаталы. Азыр болсо бул саясий куугунтукпу же чын эле кандайдыр бир иштери барбы? Эми аны мен мисалы андай маалыматым жок. Ошон үчүн азыр эми мындай баа берүү дагы мүмкүн эмес да мүмкүн. Чындыгында мен депутат болсом дагы менде да андай маалымат жок. УКМК тилекке каршы коомго мындай ачык толук маалыматты бербей жатат. Эми мен түшүнүп турам, бул жерде жаза кодекс боюнча кээ маалыматтар купуя болушу мүмкүн, бирок ошол эле кезде коомчулукка таакка иш керек. Мисалы, бул киши мындай факт менен кармалды, же мындай документтер, же ушундай маалымат бизде бар деп ушуна айтыш керек да, маалыматты бериш керек. Ошондо көп суроолор мындай болбойт да. Азырынча мына сиз бергендей суроону менимче ар бир жаран ушундай суроону берип атат. Коомчулукта да ушундай суроолор турат. Эми аны сот аркылуу сотто бүт баары мындай ачык биз сотто көрөбүз. Эми кумтор боюнча чындыгында бул иш козгонуу бул менимче туура эле. Себеби мүмкүн аларды офистерде обыск кылгандан кийин кээ материалдарды табышкан. Мүмкүн андай материалдар бар, биз аны билбейбиз да. Бирок 17 майда биздин отурумда Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев ачык эле айткан, мына биз офистерди карадык, обыск кылдык. Ошол жерде бир топ материалдарды таптык деген да. Материалдарды депутаттарга жана башка саясатчыларга тапканбыз деген да. Вот менде ушундай ой болуп калды. Демек аларда ушундай маалыматтар пайда болду. Эми бирок мен ойлойм, кумтор дагы центр мындай барып жана мына акчаны ала койчу деп андай кылбайт. Негизи канадалык компаниялар алар ушундай кылбайт да. Бирок мүмкүн башка байланыш болгон, мисалы бир депутат же саясатчы ошол бирдемени сураган, мисалы айылга үй куруп үй эмес, мектепти куруп бергиле же бул мектепке мебелди бергиле деп, же ар кандай ушундай маселелер болушу мүмкүн да. Андай практикада чындыгында ар бир депутатта болушу мүмкүн. Себеби биз дайыма эле, мисалы бизде чөнтөгүбүздө бизден жарандар сурашат да, мисалы бирдемени жардам берип койгулачы деп, мектеп керек деп. Ушундай чоң мекемелер керек болгондо,
Биз же бюджеттен сурайбыз, же бюджетте жок болсо спонсорлорду издейбиз, же араб фонддорду, же ушундай да практика бар. Бирок менимче бул дагы коррупция эмес да, себеби эми өзүнүн чөнтөгүнө алган жок, туугандарга алган жок, тааныштарга алган жок да. А бирок башка маселе болуп калса, да, мүмкүн ошол депутаттын тууганы, анын компаниясы ошол кумтор менен иштесе, да, анда бул жерде лобби десек болот, коррупция десек болот. Биз аны так билбейбиз. Мүмкүн ушул саясатчылардын арасында бир компаниялар бар. Биз аны так билбей жатабыз да. Бирок УКМК ошол эле кезде ачык маалыматты берсе жакшы болот эле. Себеби азыр мына ачык болбой жаткандан кийин суроолор өтө көп пайда болот. Алмазбек агай, сизге кайрылсам, ушул маалыматтар бар деп Камчыбек Ташиев да айтып өттү жыйында. Анан кандай маалыматтар бар экен, кайсы депутатка байланыштуу бар экен ачыкташ керек беле? Эми билбейм, эми сиз ушундай вопрос суроону берип атасыз, менде жообум жок. Себеби мен эми же тергөөдүн материалдарын көрбөсөм, же болбосо ким күнөөлүү, кайсы статья менен күнөөлөп атышат, аны кандай тийиштери бар, эми мунун баары тергөө көрсөтөт да. Анан кийин эми мүмкүн мына Дастан мырза айткандар, мүмкүн купуя сыр деген статья менен кетип атышабы, аны айтпай туралы деп. Эми билбейм. Эми менин оюмча алдын ала эле мындай бүдөмүк, мындай түшүнүксүз иш болуп аткан кезде мындай коомчулук үчүн менин оюмча журналисттер деле, эч ким деле мындай так суроолорго жооп издебеш керек. Менин жеке пикиримде. Себеби эч кимде жооп жок азыр. Тергөө жүрүп атат. Мүмкүн күнөөлүдүр, мүмкүн күнөөлүү эместир. Анан эле баягы биздей адамдарды, эксперттер, депутаттарды сиз кандай деп ойлойсуз, күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи дегенде, любой нормальный билимдүү адам билбейм деп жооп берет да. Билбейм, материалым жок болсо кандай жооп берем мен мисалы. Дастан мырза, ушул Асылбек Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов тергөө тобу 2012-жылы Садыр Жапаров кумтөр боюнча көтөргөн демилгени депутаттар кабыл албай коюшкан деп, ошону себеп катары берип атат деп билдирбедиби? Анан бул депутаттар 2012-жылы июнь айындагы кумтөрдү улутташтыруу боюнча долбоорду колдобой коюп атышабы? Сиз ал кезде депутат болчусуз да. Мен депутат болгом, мен каршы болгом токтомго, ачык эле айтып атам. Мени Ошо кенен айтып кетсеңиз, ал эмне болгон? Мен азыр кенен ошону айтып берейин. 2012-жылда мен добуштардын жыйынын алып, мен алып койдум результаттарды. Жыйынтык мындай болду да, өзү Асылбек Жээнбеков, Асылбек Шерипович ал калыс деп ушундай добушту берген. Мен каршы болгом. Себеби отчет менен отчет жакшы болчу да. Комиссия өтө жакшы иштеп, мындай жакшы эле фактыларды алып келип, бүт баарын айтып берип, уже мындай уже бүтөйүн деп атканда токтомду чыгарып атышат. Токтомдо бир топ фамилиялар жүрөт. Бул совет директоровго барат, бул мамлекеттик ишканада иштейт, морикети эксперт болот, тийнисин биякта иштейт дегенде мен ошону каршы болдум да. Себеби мындай парламент чындыгында бирөө по списочный тизме менен беките албайт, мындай киришип, ошол мамлекеттик компанияда мындай киши иштейт, ошо башкаруу, бул киши башкарат деп, мен ошого каршы болгом да. Азыр мени жана башка депутаттарды видео тасмаларды ар кандай чыгарып, элдин душманы деп кумторду улутташтырууга каршы болгондор деп ушуну айтып атышат да. Бирок бул жалган маалымат. Өтө жалган, себеби улутташтыруу маселеси, аны билесиз, аны мыйзам негизинде болуш керек. Мыйзам болуш керек, мыйзам долбоору. Бизде мыйзам долбоору болгон эмес. Бизде только токтомдун долбоору болгон. Подзаконный акт, чындыгында анын күчү ал мыйзамда иштей албайт. Эң биринчи бизде башкысы мыйзамдан мындай баштасак, бул конституциянын, кодекстер, анан мыйзамдар, мыйзамдардан кийин уже токтомдун, Жогорку Кеңештин токтомдор, өкмөттүн токтомдор болот да. Эми биз кантип ошол токтом негизинде улутташтырууну кылабыз? Кыла албайбыз да эми. Андай бизде даже чындыгына мыйзамды алып келсе мен колдомокмун. Мына 2015-жылда Чекебаев алып келди, колдой эледим, мен колдойм деп аткам.
бирок тилекке каршы отурумга кире элек алынмыйсам. Бул токтом менен бул улутташтыруу эмес, мамлекеттик компания түзүп, Кыргыз Кумторг Кыргыз Алтын компания дегенби, бирдеме Кыргыз Кумторг компания деген ушундай компанияны түзүп, ошол жерде башкаруу маселени киргизип, ар кандай кириштерди киргизип, ошол компания ортомчу катары болуп калат деп ушундай токтом болгон. Бул жерден башка нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Биз азыр баягы кыргызча эле көңүл буруп атабыз да. Түйүн отургузду, себеби эмне, эмне үчүн беркин отургузган жок деп эле баягы кыргызчылыкка өтүп кетип атабыз да. Эми бул факт да. Кумтөр ушунча жылдан бери экологияны бузуп келди. Бул далилденип турат. Кумтөр ушунча жылдан бери Кыргызстанды алдап келди. 10 жылдан бери дивиденд алган жокпуз деген информация кетти. Болгону 10 жылдын ичинде 84 миллион доллар алыптырбыз, бир жылга 8 миллион доллар деген информация мына акыркы госкомиссиянын чечими менен отчетунда жүрөт. Ушу сыяктуу анан ушундай нерселер жаңы эле келип мына Дастан мырза айткандай улутташтырабызбы, же болбосо бир прибыльди башкача бөлөлү, экологияны жанагы жасайлы дегенде эле биздин бийлик кайсы бийлик болбосун, мына төтүгө 2000 баланчанчы жылдан бери кандайдыр бир мындай майда чүйдө бир жем таштап койсо эле ошого эле мындай ээрчип кетип, анан негизги маселе калып калгандагы факт да. Туурабы? Анан эми мына азыркы бийлик азыр мындай катуураак киришип атат. Мындай тышкы башкарууну киргизди, сотко барабыз деп атат. Биз ошону түшүндүрүшүбүз керек мен жеке элгечи. Эми мен азыркы камап аткандарбы, бир топ фамилиялар айтып атат. Мен бирөөнү дагы күнөөлүү же күнөөлүү деп айта албайм. Но бирок кыргыз бийлигинен дагы мындай ошол бизге ыңгайсыз келишимдерге бирөө жарым кол коюп келген да. Кайсы бир органдар чечим кабыл алып келген, анын ичинде жогорку кеңеш да бар, өкмөт да бар, мурунку президенттер да бар, туурабы? Анан кийин эми күнөөлүү болуш керек ушул. Ушуну биз шектеп атабыз. Ушул күнөөлүү деп туруп отургуза баштаса биз башкача кайра баштайбыз да. Менимче азыр спокойно сотто, тергөөдө ак болсо актыгын далилдеш керек. Күнөөлүү болсо жазаны алыш керек. Биз баарыбыз ошондой позицияда туруп турушубуз керек менин оюмчачы. Азыр эми эң негизгиси азыр эмне үчүн мурунку бийликтерде ошондой жакшы кел атып эле мына Текебаев Байкуш канча чырылдады, туурабы? Мына уже биринчи окуудан өттү ушу мыйзам, экинчи, үчүнчүдө колдоп койсоңор да бизге тийген турат деп 10 жыл мурунку окуя. Алда болбой калды. Канча жолу процентибизди, дивидендтерибизди көбүрөөк көтөрөлү деп жетип келе, эмне үчүн болбой калып атты ошол иштер? Себеби бийликте биримдик жок болгон. Жогорку кеңеш бирде айтып аткан, өкмөт башканы, президент совсем тескери үчүнчү позицияны кармап аткан. Ошондой бири-бирибиз менен чабыштырып коюп, анан кийин Кумтөр өзүнүн ишин жасап келген. Азыр болсо ситуация менин жеке пикиримде кардиналдуу өзгөрүп атат азыр. Азыр бүт бийлик бутактары, анын ичинде жогорку кеңеш да бар, мен буларга рахмат айткым келип атат. Баары бирдей позицияны ээлеп атат азыр, ушуга чекит коелчу. Ушунча уже 25 жылдан бери алданып келе атабызбы? Алар болсо анча-мынча долларлык штаб коюп эле анан бизди экологияны жанчып атат деген, ушуга бир чекит койбойлубу дегенде, менин оюмча негизги эл дагы, керек болсо НПОлор дагы, өкмөт дагы, президент дагы, жогорку кеңеш дагы, сот системасы дагы азыр бирдей пикирде болуп атабыз. Мени атуул катары ушул кубандырат. Менин оюмча бул туура жолдобуз азыр. Азыр эмне болсо дагы азыр Кумтөр менен мындай чечкиндүү бир кадамдарга бардык уже. Уже жакшы нерсе болуп атат. Дастан мырза, мына Алмазбек агай айтып өтпөдү, буга чейин деле көтөрүлүп келген, буга чейинки бийликтер деле Кумтөр маселесин көп жолу көтөрүп келген. Эмне үчүн ошондо аягына чыккан эмес? Эми азыр Алмаз агай туура эле айтып кетти да. Бизде жогорку кеңештин башкача позиция болгон, өкмөттүкү башка. Ошондон биз бири-бирибиз менен чабышып, ошондой бир пикирге келе албай, ошондон болгон да. Көбүнчө мындай сүйлөшүүлөр жабык режимде болгон. Биз аны билбейбиз. Мисалы, мен керек болсо ошол 2019-жылдагы макулдашууну арраң эле андан алдым да. 1 жылдан кийин алдым.
2017 жылдагы стратегиялык ошо макулдашууну 2018 жылда алдым да. И то мына депутат болуп, хотя мага бериш керек болчу да. Вот. Анан 2017 жылда биз мөңгүл жөнүндө мыйзам долбоорду караганбыз. Мен ошол учурда администрация президента тапшырманы берсе дагы, бербесе дагы ошого карабай эле каршы болгом да. Көбүнчө депутаттар макул болушкон. Тилекке каршы ошол эле комиссияны жетектеген кишилер даже макул болгон да. Анан агай, бул социалдык тармактарда көп эле айтылып атпайбы, соодалашуу жүрүп кетип атат. Мурдагы бийликте соодалашуу жүрүп кеткен, ошон үчүн бул маселе жабылып калды депчи. Азыр дагы соодалашуу жүрүп кетет деген коркунуч жокпу? Азыр ким менен соодалашат Кумтөр? Азыр уже мына чечим кабыл алынды. Соттон жеңдик. 4 миллиард долларды Кумтөр төлөп берсин деген соттун чечими чыкты. Ага макул болбой азалар эл аралык арбитражга беребиз деп атат. Биздикилер айтып атат, берсин, биз даярбыз далилдегенге деп атат. Азыр уже соодалашуу жанагы сызыгынан уже өтүп кеттик менин оюмча. Азыр эч ким алар менен соодалашпайт. Эми уят болуп калат. Азыр эми кайра ушунчага барып алып, тышкы башкаруучуну дайындап алып, биз эми мына тигилер баары качып кетип, канадистер. Анан эми кайра соодалашсак, менин оюмча азыр артка жол жок. Артка жол жок. Алга жылыш керек, колдон келсе жеңишибиз керек. Өкмөткө, жанагы комиссияга, мына Дастан мырза абдан туура айтат. Мына азыркы комиссия 3 комиссиянын тең отчетун ачыкка чыгарды. Интернетте турат, электрондуу версиясы турат. Мына бизде дагы мына жакында эле өткөн жумада Акылбек Жапаров мырза келип бизге лекция, конок лекция. Ошол жерден бизге да берди. Азыр биздин магистранттар, студенттерибиз ошол отчетторду изилдеп атышат. Башкача айтканда, бул жерден баары эле түшүнүктүү. Маселе эми биздин бийлик эмне үчүн бир чекитке барып эле анан эле кайра артка чегине берген. Эми баарыбыз билимдүү адамдарбыз да, ал жөн болбойт да. Кандай эле келет деп эле анан кийин эле бир чекитке жетип эле анан эле кечирип койгула деп эле кайра эле артка кете бердик. Эми мүмкүн эгер азыркы камоолордо мүмкүн ошол фактылар далилденип калдыбы деген дагы менин оюм бар да. Мүмкүн эми ана менде материал жок болгону айта албайм. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биз азыр такыр мурункуга караганда бир 10 эсе 100 эсе чечкиндүү саясат болуп атат азыр. Мен мисалы адис эмесмин, тоо кени боюнча дагы, мен депутат эмесмин, бирок мындай жөнөкөй атуул саясат таануучу катары мен түшүнүп атам. Башка жол жок. Чекитти коюш керек, аягына чыгышыбыз керек. Анан Кумтөр токтобош керек, пока. Токтобой туруш керек. Анан жанагы подземныйга киребиз деп атат. Анан эми ал башка маселе. Бирок азыр саясий жагынан мындай бийлик тарабынан акыркы кадамдар мисалы мага жагып атат. Башкача айтканда, эми жерде улуттук ар намыс да болуш керек да. Туурабы, бирөөлөр келип эле бир дагы законодательный собраниянын 2 токтому чыккан деп атат убагында. Аларды аткарбаса, Кумтөр, булар мыйзам кабыл алса, аны аткарбаса, силер ким экенсиңер, кичине эле кыйын болсо эле майда чүйдө тыйын берип эле биздикилерди сатып алып атса, эми бул уят нерсе да эми. Эми мындан биз Кумтөрдөн эми байып деле кетпейбиз. Менин жеке пикиримде. Эми бирок таразада башка нерсе бар да. Биз эгемендүү мамлекетпизби? Биз өзүбүздүн мыйзамдарды, бияка келген донорлорду, бизнесмендерди мындай аткарганга мажбурлай алабызбы? Ошого мындай күчүбүз жетеби? Саясий эркибиз барбы? Же болбосо биз баягы көчөдөгү эле баягы кечирип койгула баягы көчөгө чыккан кыздардай болуп калабызбы? Туурабы? Антпеш керек да, мамлекетпиз да. Маселе ошондой коюшубуз керек азыр. Дастан мырза, анан азыр социалдык тармактарда, маалымат булактарында негизи эле айтып атпайбы, миллиондогон долларларды алышкан депчи, соодалашуу аркылуу, ошондон улам бул маселе чечилбей келген ушул күнгө чейин депчи. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Эми чындыгында аны балким ушул фактылар ачыкталып калдыбы? Жок, менимче УКМК андай маалыматты берген жок. Булар жөн эле фейктер көбүнчө жазып атышат, же мындай предположение кылып атышат да, мындай болушу мүмкүн деп. Бирок аны биз сотто эле угабыз да. Азыр УКМК да толук маалыматты бербей жатпайбы?
Так жарандар жаза беришет, эми бул мына акчаны алды, тиги акчаны алды деп жаза беришет да, эми социалдык тармактарда Ачык билесиз да. го, эми Ачык. ар кандай маалыматты жаза беришет го, бирок анын далилдери жок. Агай, арбитраждык сот деп айтып өтпөдүңүзбү жогоруда? Анан ушул сотко кайрылабыз деп айтып атпайбызбы? Биз дагычы бул арбитраждык сотко кайрылганда мамлекет көп чыгым тартып калышы мүмкүн деп атышат да. Бул жагы кандай болот? Эми мындай да, арбитраждык сотко акыры барабыз. Биз бербесек алар барат да. Туурабы? Алар дагы өзүнүн уставы менен, өзүнүн биз менен кол коюшкан келишимдердин негизинде кадамдар жасап атат алар дагы. Анан кийин албетте эми ар бир сот деген чыгым, албетте чыгым, ошого да даяр болушубуз керек. А жерде далил керек. Биз тараптан кандайдыр бир, анан кийин азыркы сот, уже биздин сот туура көрдү биз тарапты. Бул дагы эл аралык арбитражга бул маанилүү нерсе. Азыр мына даярданып атабыз, арбитражга барабыз деп. Видео, фото материалдарды, болгон жанагы мурунку мыйзамдарды, кантип кабыл алынган, эмне үчүн ошол улутташтыруу болбой калган дегендердин баарын чогултуп атат. Азыр биз эки нерсени далилдеп беришибиз керек. Эл аралык сотто менимче. Биринчиден, үч нерсени. Биринчиден, чоң экологиялык чыгымга дуушар болдук мамлекет. Биздин миңдеген жылдан бери жаткан мөңгүлөрүбүздү жайлап салышты деген. Бул турат, көрүнүп эле турат. Буга эми көп деле далилдин кереги жок өзүнөн өзү. Экинчиден, жанагы 1,5 миллиард доллар жанагы 4% налогту төлөбөй жүрүшкөн деп атпайбы Акылбек Жапаров. Ал дагы айтып атат, далил бар, ошону төлөбөй жүргөн деп. Эми төлөбөсө төлөгөн жок да. Туурабы? Ал арбитражда чыгат да, сөз. Анан үчүнчү нерсе, бул эми өтө татаалыраак нерсе, ошол кумтөр биздин саясий элитаны кандайдыр бир деңгээлде сатып алып жүргөн дегенди далилдешибиз керек. Жанагы берки экөө менин оюмча далилденет, үчүнчүсү кичине кыйыныраак далилдеш. Себеби эми сатып алган киши же сатылган киши эми аны ачык айтпайт да, мени сатып алды эле, мен мынчаны алдым эле деп. Азыркы процесстер мүмкүн ошо менен байланыштуу. Азыр бирөө жарым мүмкүн чын эле көрсөтмө берип аткандыр да, момча берди эле, анан тиги менен бөлүштүм эле, ошон үчүн момдай добуш бердик эле, же болбосо момдай өкмөттүн токтомун кабыл алдык эле деген мүмкүн чыгып атат. Эми аны айтыш кыйын да, маалымат жок болгондон кийин. Ошон үчүн эгер ушул үч нерсени далилдесек, анда значит алар экологиялык чыгымды төлөп бериш керек, жанагы штрафын төлөп бериш керек. Анан кийин алар анда мындай орусча айтмакчы недобросовестный компания болуп калып атат. Биздин элитаны, биздин министрлерди, депутаттарды сатып алып атса, андай компанияны не только Кыргызстандан, дүйнөнүн любой жеринен кууп чыгыш керек. Андай компанияны жабыш керек любой мамлекет. Себеби алар мындай коррупцияны мыйзамдаштырып атпайбы. Ошон үчүн мен мисалы азыр мындай оптимисттик эле көз караштамын. Себеби эми ал жерде дагы жакшы команда чогулуптур азыр. Мына Акылбек Жапаров экономист, беки Теңиз Бөлтүрүк мындай жакшы инженердей көрүндү мага ТОГЕМ боюнча адис. Динара Кутманова болсо, ал киши экология боюнча жакшы адис экен. Анан эми баарыбыз жардам берели. Мен ушуга чакырат элем. Жардам беришибиз керек азыр, колдон келишинче. Ар бир фактыны айтып деп, азыр эми уже международный арбитраж болот го эми. Кайра центр чыгып атпайбы? Дагы эле биз даярбыз сүйлөшкөнгө деп. Анан эми өкмөт кандай чечим кабыл алат, аны көрөбүз да. Дастан мырза, агай жогоруда айтып кетпеди, 3 этапты айтып кетти. Ушул 3-чү этапты далилдөө мүмкүнбү? Мисалы, содалашып алган чын эле деп. Мындай акчаны алды, анын сөз негизинде калып калат да, акчаны бир алды деп. Мындай банктык счетто бир жерде жылыштар болбосо, аны далилдеш өтө кыйын болот го, оор өтө болот. Мүмкүн биздин соттор ушундай чечимдерди чыгарышы мүмкүн, мындай сөз негизинде, бирок ал мындай далилдер өтө жакшы болуш керек да. А бирок бир компания, ошол компания кумтор менен иштеген компания, ал депутаттарга же министрлерге тийиштүү болсо, анда да ушул жерде уже сөз кылышы мүмкүн да. Бул жерде значит ал өзү ушул жерде подрядчик болуп, анан сөзсүз колдойт да кум центрын, туурабы? Сөзсүз колдойт да, ошол анда ошону айтса болот.
Кийинки суроомду экөөңүздөргө тең узатайын. Ушу арбитраждык сотко кайрылабыз деп атабыз. Бирок ошол сотко кайрылганда 2009 жылкы соодалашуу боюнча түзүп келген келишим чыгып атпайбы? Анда бул жагы кандай болуп калат? Өкмөт тилекке каршы өзү ушундай 2019 жылда претензияны алып салган, анан колду койгон, биз эл аралык сотко кайрылбайбыз деп ушундай норма киргизилген. Менимче азыр бир жол бар, бул бейөкмөт аркылуу ушундай экологиялык ушундай сот бергенге ушундай бар укук. Агай, ушул боюнча сиздин пикириңизди дагы уга кетеличи. Эми мындай да, мисалы мени жөнөкөй адам катары мындай кичине шектендирет да. 2017 жылкы неме боюнча, чечим боюнча өкмөт эмнеге барып атат? Биринчиден, значит, эч качан мындан ары кыргыз мамлекети Центра менен соттошпойбуз деп атат. Экинчиден, ошол чечимин Конституциялык сот менен бекитип атат. Ушу сыяктуу нерселер эми билбейм кандай муктаждык бар эле. Ушунчалык баягы мындай железобетонный деп коет го, ошонун эмне негизи бар эле. Ошонткенден. Анан эми бул практикада жок да, эми Конституционный сот андай нерселерди, Конституционный соттун вазипасы, милдети, ыйгарым укуктары андай договорлорду бекитип берүү эмес да. Алар биздин мыйзамдар Конституцияга дал келеби же дал келбейби дегенди гана чечиш керек. Эми ушундай нерселер албетте шек жарата берет да. Жөнөкөй адамдарды, юристтерди баягы зачем это надо было, артында ким турат, артында эмне турат деген суроолор көбөйө берет да. Ошон үчүн эми ал жерде эми жанагы канча деген келишим болуптур, канча деген комиссиянын чечими болуптур. Мне кажется, азыр уже мындай цепочка билинип калды да. 2003-тө эмне туура эмес кеткен, 2009-та эмне кеткен, анан кийинки уже ар бир президенттин убагындагы периоддо кандайдыр бир чечим менен кумтөр ишин уланта берген да. Анча-мынча акчаны берип коюп, фонд түзө коюп, тигинтип коюп, минтип коюп эле. Бирок эң негизги маселе кумтөр бизге өткөн эмес, жанагы тапкан пайдадан дивидендтер калыс бөлүнгөн эмес, жана экологияны жанагы бузуу улана берген. Азыр мына, азыр бир задачаны чечип алдык. Азыр тышкы башкаруучу кирди. Бирок эми жанагы экологиясы, дивидендтер, башка нерсе эми мындай этап менен чечиш керек деп ойлойм. Дастан мырза, ушул 2012 жылы ошол кезде өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов ошондогу парламенттин токтомун аткарып, 2010 жылы Кумтөр Голд компаниясына жер тилкесин берүү боюнча ошол кезде премьер-министр да токтомун жокко чыгарыптыр. Ал эми 2009 жылкы Игорь Чудиновдун токтомун эмне үчүн жокко чыгарган эмес? Вот аны мен билбейт экенмин, менимче аны Бабанов өзү жооп бериш керек го. Ошондо жогорку кеңештин өзүнүн биз тапшырманы так эле бергенбиз да, ошол 26 000 гектар боюнча бербесин, жаңы ошол жерлер берилбесин деп ушуну так эле айтканбыз. Эмнеге кээ бир токтомдорду жокко чыгарган жок, аны мен билбейт экенмин. Бул жерде ошондо жогорку кеңеш өзүнүн функциясын аткарбай койдубу же кандай болду? Жок, жогорку кеңештин токтомунда даже ушундай норма кирди. Именно ошол жерлер боюнча биз айтканбыз, жокко чыгарылсын токтомдор. Андай нормалар калды. Даже кийинки мамлекеттик комиссиялар иштесе дагы, алар дагы ошонун норманы киргизишкен. Маселе ушундай болуп атпайбы? Биздин бир бийликтин бир бутагы чечим кабыл алып атат. Экинчи бийлик бутагы ошол чечимди аткарбай атпайбы? Ошондой ыргылжың болгонго, ошондой чабыш болгонго мүмкүн Кумтөр Центре кызыктар болбосун. Мүмкүн ошолор иштеп атты. Биз канчалык бир муштун болуп түйүлө албасак, ошончо Центрга мындай ыңгайлуу болуп атты да ушунча жылдан бери. Жана жакшы келатып эле чечилбей калгандагы себеби ошо да. Бул жерде кимдин күнөөсү бар чечилбей калган? Биздин күнөөлү, биздин Кыргызстандын бийлигинин күнөөсү. Муну ачык айтышыбыз керек. Анын ичинде премьерлер барбы, депутаттар барбы, ар киминин күнөөсү канчалык деңгээлде аны эми сот менен тергөө чечсин.
Бирок мен ошондо эмне үчүн эки бийлик буттагы эки башка сүйлөгөн? Мүмкүн Кумтөр ошого бир жем таштап аткандыр. Мүмкүн себеп кылып аткандыр. Мотивация берип аткандыр мүмкүн. Мен муну жөнөкөй адам катары ушундай ойлонушум мүмкүн да. Эмне үчүн депутаттар жакшы келип атып эле анан кийин эле экинчи окууга келгенде эле теңирден тескери кетип атышат. Туурабы? Бир себеп бар да, ал мына жөн эле болбойт да андай нерсе. Мына Текебаев какшап атпады. Ай, ушул тарыхка калгыла. Мына бир окуу болгондо эле бүтүрөбүз муну деп атса, тескери кетишти. Ортодо эмне? Алмас ага бир поправканы беремчи. Текебаевдин мыйзамы даже кире элек бизге. Себеби ал коомдук талкуулоо болуп, анан биринчи окууда. Жок, мурунку баягы кайсы жыл эле эсимде жок. Жок, андай болгон эмес. Мен мына 2010-жылдан билем аны да. Кирсе биринчи окууда өтмөк. Тилекке каршы ал өткөн эмес, бизге кирген жок. Анан ал 2015-жылда национализация боюнча дагы чыгарган ошол мыйзам долбоорду ал дагы өткөн. Жок, биринчи окууда кабыл албадыңар беле. Анан экинчи окууга келгенде өтпөй калбады. Жана Текебаевдин толтура интервьюсу жүрбөйбү. Биринчи окуу. Мен ошону айтып атам. Ошондо эмне өзгөрүп кетти? Мен колдогом да ошону точно. Мына ошону сиз колдогонсуз. Эми ошол биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда эмне болду? Эмне үчүн биздин депутаттар тескери кетти? Ушул суроону Дастан мырзага берип көрөлү. Мен башка депутаттардын атынан жооп бере албайм да. Мен өзүм жөнүндө жооп берсем, мен колдойт элем, проблема жок. Экинчи, үчүнчү окууда колдойт элем. Анан кийин биз уже аны комитет даярдап чыгарат да. Менин жеке пикиримде биз кандайдыр деңгээлде албетте финансы жагынан уже көз каранды болуп калганбыз Кумтөргө. Себеби алар мына 20% бюджетти берип атса, 3000 киши иштеп атса, алар ошол менен алар үчүн бул соодалашууга негиз түзүп койдук да өзүбүз, Алар айтып атат, анда көрөбүз, эсиңиздерби, ошол эле Бабанов айтты эле, эгер улутташтырсак, мынча деген чоң суммадагы чыгым болобуз деп. А киши деле мүмкүн туура айткандыр ошол кезде. Бирок эми то есть биз уже баягы алчубузду алып алып, расмий дагы, бейрасмий дагы мүмкүн, жанагынча производствону баштап алып, Кумтөрдөн ВВПбыз дагы көз каранды болсо, бюджетибиз да көз каранды болсо, анан уже эчтеке кыла албай калган деңгээлге жетип калабыз да. Алар ошол биздин ошончолук деңгээлге жеткизип койгонун сезип, анан алар уже биз менен эсептешпей калган. Каалагандай сүйлөшкөн. Сүйлөшсө сүйлөшөт, сүйлөшпөсө жок. Өтө катуу болуп баратса, бир фонд ачкылаш деп ал жерге бир 10-15 миллион доллар ыргытып коет, биз ошо менен ыраазы болуп калып келгенбиз да. Но негизги маселе чечилген жок да. Акыркы суроом болсун, экөөңүздөргө тең узатайын. Дастан мырза, ушул биз Кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деп айтып атабыз. Анан Кыргызстан иштетип кете алабы? Эми азыр иштеп атат го. Анан чындыгында аны келечек өзү убакыт көрсөтөт. Менимче бизде бир чоң проблема азыр бар. Буну эч ким азыр айтпай жатат, бул рекультивация. Бир убакыт келет ошода. Мисалы азыр эл аралык сотто билбейм кандай чечимдер болушу мүмкүн, бирок центр утулса дагы анан биздин рекультивационный фондду бербейби, аны ошол маселе болуп атпайбы? Учур келет, сөзсүз биз ошону Кумтөрдү рекультивация кылыш керекпиз. Ошого өтө көп акча керек болот да. Көп акча керек болот. Рахмат. Агай, сиздин пикириңиз. Менин оюмча бүгүнкү күндө улутташтыруу жөнүндө уже сөз жок. Уже өттү. Себеби биз уже баягы тышкы башкаруучуну киргизип алдык. Соттун чечими турат 4-5 миллиард долларга. Ошону төлөп бергиле деп атабыз. Улутташтыруу этабынан өтүп кеттик менин оюмча. Азыр уже жанагы штрафтарды өндүрүү, жанагы Дастан мырза айткан рекультивационный фондду Кыргызстанга алып келүү, ошол фондко дагы башкаруучу мүмкүнчүлүккө ээ болуу, ушул сыяктуу маселелер чечилип атат азыр. А улутташтырганда эми мисалы Кыргызстан мага мисалы кандай жол менен Кыргызстандын энчисине өтөт, кандай жол менен келгенде Кумтөр эл үчүн иштей баштайт, кандай жол менен келгенде биздин экология бузулбайт деген мисалы мага баары бир. Аны улутташтырабы, же болбосо жанагындай тышкы башкаруу болобу, же жанагы Кыргыз Кумтөр Gold Company деген такыр башка компания түзүлөбү, мисалы мага баары бир. Эң негизгиси ошол дүйнөдөгү эң ири гендердин бири кыргыз эл үчүн иштеш керек, Кыргызстандын экономикасы үчүн иштеш керек. Анан колдон келсе экологиялык зыянды азайтышыбыз керек.
Мен оюмча маселени ушундай коюшубуз керек. Жакшы, рахмат келип катышып бергениңиздерге. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.